Ықыластуулук 10. Мадиналык бир киши айтат: Муавия радиаллаху анху Аиша радиаллаху анхага сиз мага узун эмес, кыска насаат жазып жибериңиз деген мазмунда кат жазат. Аиша радиаллаху анха Муавияга жооп жазат: Ассаламу алейка. Андан соң мен Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтып жатканын уктум. Ким адамдардын нааразы болоруна карабастан Алланын ыраазычылыгын издесе, адамдардын нааразычылыгынын зыянынан ага Алла Таала өзү жетиштүү болот. Ал эми ким Алла Тааланын нааразы болоруна карабастан адамдардын ыраазычылыгын издесе, Алла Таала аны адамдарга таштап коет. Мадиналык бир киши айтат: Муавия радиаллаху анху Аиша радиаллаху анхага сиз мага узун эмес, кыска насаат жазып жибериңиз деген мазмунда кат жазат. Аиша радиаллаху анха Муавияга жооп жазат: Ассаламу алейка. Андан соң мен Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтып жатканын уктум. Ким адамдардын нааразы болоруна карабастан Алланын ыраазычылыгын издесе, адамдардын нааразычылыгынын зыянынан ага Алла Таала өзү жетиштүү болот. Ал эми ким Алла Тааланын нааразы болоруна карабастан адамдардын ыраазычылыгын издесе, Алла Таала аны адамдарга таштап коет. Мадиналык бир киши айтат: Муавия радиаллаху анху Аиша радиаллаху анхага сиз мага узун эмес, кыска насаат жазып жибериңиз деген мазмунда кат жазат. Аиша радиаллаху анха Муавияга жооп жазат: Ассаламу алейка. Андан соң мен Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтып жатканын уктум. Ким адамдардын нааразы болоруна карабастан Алланын ыраазычылыгын издесе, адамдардын нааразычылыгынын зыянынан ага Алла Таала өзү жетиштүү болот. Ал эми ким Алла Тааланын нааразы болоруна карабастан адамдардын ыраазычылыгын издесе, Алла Таала аны адамдарга таштап коет. Вассаламу алейка. Тирмизи.